Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздердин назарыңыздарда Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасы. Бүгүн биз Коңурат уруусу, анын ичиндеги белгилүү инсан Бөрү Баатыр жөнүндө талкууламакчыбыз. Бөрү Баатыр бул көпчүлүк элге деле баягы толук белгилүү эмес, бирок ал кишини өз учурунда чоң кызмат өтүп кеткен киши. Биз бүгүн ошого бир аз токтолуп кетмекчибиз. Студияга келген конокторду тааныштырып коеюн. Жанымда отурган Асакал Курманбеков Мурат, Санжыра иликтөөчү, Коңурат уруусун абдан көп изилдеп, момундай Жон булагым деген китебин басып чыгарды. Бөрү Баатыр жөнүндө көп изилдеген адамдардын бири. Ошон үчүн Коңурат уруусунун өкүлдөрү катышып отурат. Мен айткым келет, урматтуу замандаштар. Ошо уруунун өзү айтпаса так болбойт. Атактап турганда биз азыр тактап алабыз өзүбүз эле. Экинчи аксакалыбыз бул Жакыпбеков Канимет, тарых изилдөөчү. Кош келипсиздер. Мына биз айтабыз. Бөрү Баатыр жөнүндө эле көп керек болсо көлдө да жакшы биле бербейт. Бирок Бөрү Баатыр бул көлдүн белеги менен, жана белек хан деп атпайбызбы? Белеги менен өтө тыгыз байланышкан киши. Ошо белектин да хан болушуна, белектин жанагы биз айткандай вассал болушуна Бөрү Баатыр чоң эмгеги бар да Бөрү Баатырдын. Биз ошо жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Мурат аксага сизден баштасак. Биринчи суроо мындай болуп атат да. Сиз Коңурат уруусу жөнүндө кыска бир аз берип келип, ушул Бөрү Баатырдын генеалогиясына токтолсоңуз. Коңураттар жөнүндө кыска айтсак, эми Коңурат өзү түбүндө баягы түпкүрдөн бери келаткан, мындай ашыра айтканда жери каймактагандан берки жаралган элдердин бири десек болот да. Мына кыргыз менен кошо жаралып, кыргыз менен чогуу жүрүп, чогуу бир тарыхтын бир жолун басып өткөн элдердин бири. Мына Манаста дагы Коңураттар эскерилет. Мына Манас Алтайда болгонунда ошо Коңураттан Байбак би дейт. Байбак би 200 кол курап келип Манаска кошулду деген жери бар. Мына калмакка каршы. Мына ушундай моменттер мына Манастан да кезигет. Демек, түбүнөн бери ушул Коңурат кыргыз менен бирге чогуу жашап, чогуу бир тарыхтын тагдырын башынан өткөрүп келген эл десек жаңылбайбыз да. Аны эми түбүндө бу Коңураттар түрктөшкөн моңгол урууларынын бири да. Коңураттардын азыр көбү азыркы Орто Азияда Өзбекстанда жашап турушат экен. Дээрлик 12 миллионго жакын Коңураттар бар дейт, статистика боюнча. Биздин жакын туугандарыбыз казактарда 2 миллиондон ашуун Коңурат бар. Мына Чымкент областында, Түркістанда Коңураттар жайгашкан. Кыргызстанда азыраак, бир 20 миңге чукул Коңураттар бар деп болжолдонот. Мына ушул Коңурат, Кыргызстандагы Коңураттар Коңурат атанын тукумдары деп эсептелинет. Бир эле кишинин. Ал киши мына жазма тарыхты карап көрүп, анан Санжыра сөздөрүнө таянып айтсак, азыркы Өзбекстандын Жийделүү Байсын деген атактуу жери бар да. Илгертеден айтылып келген. Мына ушу Жийделүү Байсындан кандайдыр бир себептер менен, балким бирөөнү мертинттиби, балким бирөөнү таарындыбы ким билсин. Мындай кыргыз арасында да мындай мисалдар өтө арбын кезигет. Мына ошентип келип, Тагайдын мезгилинде Тагайга бу Тагайдын тонсуз баласы болгон да. Тонсуз баласы болуп, Тагайды ата кылган киши да. Өз атасынан кем көрбөй, Тагай бий болсо, өз баласынан кем көрбөй, ошо Коңуратты өстүрүп эрезеге жеткирген экен да.
Бир кече Санжырап менен айтканда 14-15 жаштарында келген дейт. Анан Коңгур ата жөнүндө эки ооз сөз айтсак, Коңгур ата балбан киши болгонду жөнүндө бир эпизод бар. Эми аны айтып отурганга убакыт кыска. Балбан анан Коңгур аттарга тиешелүү Манас сыяктуу, эми Манастай чоң болбосо дагы Чакан Алпамыш эпосун бардыгы билет. Мына ушу Алпамыш эпосун Коңгур ата жатка айткан экен. Бу илгерки карыялардын айтуусунда. Эң акыркысы болуп ушу Коңгур аттын тукумдарынан Токтеке уруусунан азыркы Ичке булуңда Түмөнбай деген абышка ушул Алпамыш эпосунан эпизоддорду айткан дейт. 80-90го чыгып калганда, таяк кармап калганда колуна ошо жер чукуп отуруп дагы ошо Алпамыштын саптарынан айтуучу деп эскеришет. Мына ошонун урпактары ошо жазып калышкан экен айрымдарын. Жийделүү байсын жеринде Коңгур аттарынын элинде деп башталат экен да. Токтеке Саспакты айтып атасызбы? Бул тиги бөрүнүн учунда болгон инелер катары берилеби негизи? Ооба. Бул Токтеке Сазбак негизи Коңгур аттын 4 баласы болгон да. Таңатар, Байсары, Чырак, Байбөрү деп. Ошонун Таңатарынан Токтеке Сазбак тарайт. Бүгүнкү күндө Жетегиз районунда бардыгы жашап турушат. Ал эми Байсарыдан болсо Чырак Тамга Коңгур аттар жашайт. Мына Бөрү Коңгур аты ошол Байсарынын тукумуна кирет. Эми Бөрү атанын генеалогиясына кыскача токтолсок, мына Коңгур ата дебедикпи? Ошо Коңгур атанын 4 баласынын экинчи уулу Байсарыдан кетет да. Байсарыдан Каргатай, Каргатайдан Босторгой, Босторгойдон Улан Жараш, Уландан Чырак Коңгур аттар азыркы Чырак айылында жашап турушат. Ал эми Жараштан болсо Бөрү Коңгур аттар, анан бизге дагы тууган тукумдар бар. Оолжума деген Куттук Сейиттин иниси бар. Ошо Оолжуманын тукумдары жана Карамыкчы, Сарымыкчы дегендер. Ушулар. Бөрү өзү Куттук Сейиттин баласы болот. Ооба. Бул Чырак деген жана айылдын аты. Бул Чырак деген айылдын аты мун жөнүндө убагында белгилүү инсан алгачкы окумушту Талып акындагы жаздырып айтып кеткен экен. Бул Чырак Тамга деген бул Каргатай мерген деген болгон. Кимдин Бөрүнүн 4-үнчү атасы, Бөрү батырдын. Ушул Каргатай мерген дагы жанагы кожо жаштан калышпаган өтө чоң мерген болгон экен. 9 оңко тургузган мерген экен. Мына ушул кишинин бир кызыктуу абдан чоң уламышы бар. Ошого байланыштуу ошол кишиге жанагы Кызыр алейхисалам көрүнүп, ошол мылтыгынын кундагына ушул мергенчилигиңди токтот, кайбиренди кырып жибердиң, убал соовунан корккун, укум тукум өссүң дегесең, ушул маалда токтоткундагы мына үйүңө кызыңа жуучу келет, көп мал айдап. Мына ошо малга ушу белгини басасың деп ошо кундака Чырак Тамга белгисин басып кеткен экен. Мына ошо Чырак Тамга белгисин биз Чырак айылынан Токтобай деген кишиден акыркы болуп, ошо Чырак Тамганын белгисин таап калдык, кармап калдык да. Эми ошону бир таш бетине чүрүп коелу деген оюбуз бар да. Чырак Тамга деген бул ээн тамга да. Эми Коңгур аттардын келип чыгышы тарыхта биринчи Коңгур аттар жөнүндө Александр Македонский биздин заманга чейин 3-кылымда Орто Азияга кол салганда ошо Сырдариядан өткөндө түндүк жагынан сактар деп ошондо баарын айтышкан да. Ошондо Сырдария сактары деп катуу каршылык көрсөтүптүр да. Анан өтө албай коюшуптур. Бир 30дай, 50дай эле атчандар келип туруп баарын кырып кайра кеткенде анан булар кимдер белгилеши дептир. Анан бул Кангуй деген элдер. Булар өзлөрүн Коңгур ат дешет. Ал аттарды минген элдер дешиптир. Ошондон баштап тарыхта биринчи кетип калганда Коңгур ат деген. Коңгур аттар. Ал аттарды минген деп. Андан кийин биздин заманга чейин 129-жылы Цзянцзянды билесиңер. Кытай тарыхчысы ушу Орто Азияга келип Дава мамлекетин ошолордун баарын эметкенде 5 мамлекет текшерген экен. Ошонун ичинен бирөөсү Кангуй мамлекети. Кытай өзүнүн тарыхында Канзуй деп аталыптыр да. Анан ошол эмелер өзлөрү ошондо Цзянцзян жазып кеттир. Орто Азияда өзүнүн минген аттары, ал аттар болгон бир гана эл бар, бул Коңгур аттар деп. Анан кийин текшерип көрсө, Авестада дагы, анан Махабкаратта дагы ошо Канха деген ат менен Коңгур аттар кирип калган экен.
Анан ошондон баары эметип, мына Оторхандын дастаны деген бар. Мына Балыгоздун санжырасында айтылат. Ороздун баласы. Коңураттар жөнүндө чоң сөз бар. Ооба, анан кийин Кытайдын жанагы Трое царство деп 3 падышалык деген эмесинде, Вей эмелеринде жазылып калганда бул эметкенде, мына тарыхчылар азыр жазып атат. Ошондо ала аттарды минген, өзлөрүнүн ар кандай замандарда бирөөсү Бома, бирөөсү Елошчи, бирөөсү жанакындай деп ар түрдүү эметип, негизгиси Канзуй деп Кытайдын эмесинде эметкен коңурат аттары эметилип калганда. Анан коңурат 5-кылымдарда, 5-кылымбы, 3-кылымбы ортосунда баягы Угуз элдеринин биринде эң негизгиси көп сандуу 19 коңураттын башчысы Сары бий экен да. Анын кызы жанакы Оторхандын түшүндө болсо. Оторхандын убагында. Оторхан деген дастан бул Манастан мурунку да. Анан ошондо деген ошол кызын деген жанакы Орозго, Оторго берип, анан ошондон Оторгонан бүт элдин баары 12 уруу эме бүт баары кыргыз деп аталып калган экен. Анан андан кийин коңураттардын заманы баягы 715-жылы Күтөйба келип, биякта андан тиги Сейар келип туруп 35-жылы, 735-жылы. Орто Азияга келип талкалагандан анан ошондо бирөө кетти Кангайга, бирөө кетти. Кангай деген ошо мамлекет, ошо коңураттардын мамлекети болот да, Түндүк Арал деңизинин тегерегинде. Борбор Кеш шаары дейт экен. Кийин Шахрисябз. Бирөөсүндө Ташкентте Таш деген борбор шаары деп. Анан ошондон кийин бирөө кетти Кангайга деген ошо коңураттарга кетти. Бирөө кетти Алтайга деген Алтайга, бирөө кетти Эренге деген колго түшүп кетти, Эренге кеткен. А бирөө кетти Тереңге деген Рим жанакы. Ким Манасты айтып атпайбы, жанагы Кара деңиз боюнда, Кырымдардын оюнда деп ошол жака Тереңге кеткен, ошол жакка экен. Кийин анан булар деген ошол жака кеткенде бир топтор Алтайга кыргыздар менен кетип, кыргыздарга кошулуп калган да, Оторхандын мамлекетинде болгондо, кыргыз болуп. Анан Кулумбайыр деген жерге жана Чоңхинганын жанына барып, эң биринчи коңураттар барып туруп калат экен. Анан Кытайларга кол салганда биринчи барып аскерлерде баягы жоокерчилик заманда олжолорду алып келип коңураттарга эме болот экен да. Баягы бай колунда бар эметип. Аны башка тегерегиндеги уруулардын баардыгын коңураттардан кыз алып, коңураттарга кызын берген аракет кылчу экен. Анан баягы Темирлан, Чыңгыз хандын убагында дагы жанакы Бортени Темучунга алып берип, анан балдары жанакы Токучар Ноён эмелердин баары болгону ошондон чыкканда. Балдары бүт коңураттын кыздарын алып берген Чыңгыз. Чагатайдын 2 айлыктан коңураттын кызы болгон. Кимдин эмеси 2 катындан тиги Батунун энеси 2 катын дагы коңураттын кызы болгон. Мына ошондой болуп туруп Батыйдын. Батыйдын энеси 2 катын. Ал да коңураттын кызы болот экен. Анан ошентип атып анан баягы Чыңгыз хандын эмеси менен туураланышып, момундай эметип, кийин Темирландын эмесинде Ооганстанга чейин, тиякта Иранга чейин жортулдарга катышып, кийин Бабурдун эмесинде да катышып, акырынан калмактардын убагында коңураттар 15-кылымдын акырында Жетисууга келишет экен. Коңураттар башка уруулар менен кошо. Анан баягы Галдан Бошокту хан чабуул жасаганда, чоң Галдан. Анан ошол жактан Жетисуудан анан бүт баягы Сайрам эмелерге Сырдарыяга чейин, Ташкентке чейин кол салганда анан бүт баарынан Хутталан жанакы азыркы Заравшан, Алай эмелердин баарына Актала эмеге чейин бүт качып, кийин экинчи жолу Севан Раптандын убагында экинчи жолу качышкан. 3-чү жолу Галдан Серенин убагында 3-чү жолу качышкан. Кийин анан ошол убактардан ошол Бөрө Батыр, Бөрө атабыз ошол Тогуз Тородон чыгып, жортулга кеткенден кийин анан Галдан Серенин аскерлеринин артынан келип анан барып калмактарга кызмат кылып, калмак тилин үйрөнүп, ошол жерге анан Галдан Серенин ишенимине кирип, анан жанакы Уланбайыр менен тамыр болуп деп айтылышат да ар кандай тарыхта. Анын тамыр болгону белгисиз эми. Мурат Аксакал, Бөрө Батыр кайсы жерде жана качан төрөлгөн? Бөрө Батыр 1690-91 жылдардын аралыгында азыркы Ош областына караштуу Каракулжа районунда Жомбулак деген жайлоо бүгүнкү күндө да мына аты жашап турат.
ошо Жомбулак деген жайлоодо төрөлгөн деп айтылат Санжырада. Жанагы Шорбулак, Жомбулак, Ошо жерде Шорбулак. жайлоолор. Мына биздин ошо кийин көчүп келгенден ошо өзүнүн туулуп өскөн жерлеринин аттарын баягы калмакчы аттарды өчүрүп, өзүнүн ошо туулуп өскөн аттарынын атын койгон бөрү. Ошо Шорбулак дегенде жайыт бар азыр биздин айылдын үстүндө. Айылыбыз да Жомбулак деп аталат. Жомбулактын үстүндөгү тайпак тоолор бар. Ошол дагы Жомбулак деп аталат. Бөрү батыр эме төрөлүп баягы эр жетип чоңойгондон баштап эле ошо кичине чагынан тентек бала болуп өскөн деген Санжарада сөз кылган да. Тентек болуп өзү 3-4 жашында эле өзүнөн чоң 2 жаш, 3 жаш чоң балдар менен ойночу экен. Ошолор менен күрөшүп өзүнөн чоң балдарды дагы жыгып койчу экен да. Ошо бала кезинен эле өзүнүн мындай балбандыгы, мындай кайраткерлиги билинген да бу кишиники. Анан бу өзүнөн чоң балдарды сабап да койчу экен. Анан ошондон улам баягы көзү да көгүш бала экен, жигит экен. Баягы өзүнүн аты Нурмукан болгон. Нурмухаммед деп койсо керек. Анан кыска эркелетип Нурмукан дешчү экен атын, өзүнүн атын. Анан жана көзүнүн көгүштүгүнөн анан жанагы балдар менен көп мушташып тентектигинин айынан ошо Көкөн чатак атка конуп кеткен экен да. Көкөн чатак деп. Анан а киши ошо аш тойлордо ошо бала кезинен эле күрөшүп балбандыгы билине баштаган да. Анан чоңойгон сайын аны Көкөн балбан атыгып бир топ белгилүү балбандарды жыккан экен. Ошо өспүрүм кезинде эле балбан болуп. Ушинтип өсөт да бу киши. Анан 15-16га чыгып калган курагында балдарды ошо жигиттерди курап алып өзү уюштургуч мындай демилге чигиш экен да абдан. Бала жаш кезинен эле. Калмактардын каравандарына кол салган экен. Каравандары кол салып орго да түшүп калган учурлар болгон деп айтылат Санжарада. Ошон анан бара анан ошо Көкөн балбан, Көкөн баатыр болуп аталып, анан Көкөн болуп турганда анан бу эмеден ошо Анжияндан, Каракулжадан анан мурун ошол жигиттер менен кошо ушул көл калмактар аралап дагы келген учурлар болуп, ошо көлдү көрүп, ушул көлгө аябай суктанып, көлгө ашык болуп калган экен да бу киши, ысык көлгө. Азыркы ысык көл анда ысык көл эмес, Туз көл деп аталчу дейт. Туз көл деп. Анан ошо Анжияндан ошол аттанып чыккан экен да бу киши. Бир ошо жарыктык Туз көлдү бир көрүп келейин. Бир барып келейин деп. Өзү Жортулман баатыр экен. Эр жетип 17-18ге чыкканда эле уже ал кезде биз ал кез менен бу кезди салыштырууга мүмкүн эмес да. Ал кезде ушу кыз бала болсун, уул бала болсун, эрте жетилген да. Эрте жетилип, эрте мындай турмушка аралашып кеткен. Себеби жоокерчилик заманда андай болбосо адам өзүн сактап калууга кыйын болгон да. Ошондон аркы ошо окуясын айтсак, Көкөн балбан ысык көлдү көрөм деп чыгып, анан ушул ысык көлдүн тескейине түшүп, ысык көлгө келсе, баягы мурда көргөн калмагынын бири жок, калмактардан ысык көлдүн бошоп калганына күбө болгон да. Күбө болуп анан аң-таң болуп жүрүп отуруп, могу Оргочорго азыркы Жетөгүздүн Оргочоруна келгенде, анан ошо калмактын күзөтүнө учурайт да. Күзөтүнө учурап, ошол жерде ушундай Санжарада ушундай айтылат. Мына Насирдин деген ошо кыдык уруусунан жанагы кара көйнөк канайдамын деп айтуучу эле киши. Ошо кишинин айтуусунда ошо күзөт башчысы экөө достошуп калган дейт. Ошо бири-бирине жылдыз төп келишип, достошуп, ошондо экөө учурашканда бөрү баягы мурун эми азыр бөр аты атал элек кезде. Бөр атакка конул элек. Анан Көкөн болуп, Көкөн баатыр, Көкөн балбан болуп жүргөн кез экен, жараң а киши кара тулпар ат минче экен да. Кара чыңкый кара түстө ат мингенди өзү жактырчу экен бу киши. Санжарада ушундай айтылчу. Тиги ким болсо калмактын күзөт башчысы ошондо ыңыр чагы темирден, жүгөнү чынжырдан
ушул шүдүңгүт минип турган дейт. Ал кезде көрсө ушу темир бир топ баалуу нерсе го абдан. Ушинтип айтылчу экен, анан экөө достошуп калып, мына ошол жерден баягы күзөт башчы өзлөрүнүн сырын айтат экен. Акыры бөрү кетеринде. Бөрү кеминде ушу бир 2 айлап ошол жерде жатып калган экен. Анан ошо бөрү кайра Анжиянга кайта турган болгондо, бөрү досум, эми мен бу жер бизге жер болбой калды. Жерибизден жылан чыкты. Малды жанды чагып, анын үстүнө нур бурханыбыз тердеп, жаман жышаана болду дагы, ушу контажыбыз ушу элди иле тарапка көчүрүп кетти. Жери оодарып кетти элибиз. Эми сен колуңан келсе ушу жерди жердеп кал. Ага туугандарың болсо ушу жерге алып кел, мен болгон жардамын көрсөтөм деген экен ошондо. Эми Санжарада а кишинин күзөт башчынын аты айтылбайт чындыгында. Калпты айтууга жарабайт да. Ошо күзөт башчы деп эле айтылган. Анан ошону менен анан кетеринде суранган ушул экен. Эмики келгениңде бөрү досум Анжандын сары тамекисинен ала кел деген экен. Көрсө калмактарда ошо тамеке тартчу өңдөнбөйбү ошол кезде эле. Ошо кезде. Ошо менен анан бөрү тиги кайра Анжиянга барып көп буйдалбай, анан эми коңураттардын баары а кишинин тилин албаса керек. Коңураттардын бир бөлүгүн, эми бир 20-30 түтүн. Тагыраак айтканда Таңатардын тукумдарын, жана Токтеке Сазбактардын ата бабаларын, анан Байсарын тукумдары, азыркы чырак коңураттар, ошолорду алып, анан азыркы Мораке эменин Оргочор тоосунун түндүк чыгыш тарабында Койсары деген жакшы көлдүн жээгинде кооз жер бар. Мына ошол жерге көчүп келген экен. Мына санжырачылардын айтымында. Биринчи көчүп келиши ошол жерге анан биринчи отурукташкан экен. Анда калмактар көчүп кеткен мезгил, жогоруда айткандай, баягы күзөттөр гана калган экен. Анан Оргочор жөнүндө 2 сөз айтсак, Оргочорду ушундай айтуучу эле илгеркилер. Оргочор деген бу калмакчадан бүйгөн тоо дегенди билдирет деп. Анткени калмактар ушундай бийик черүү жерлерде отун жыйнатып, эгерде бир кандайдыр жоо каптаса, жоо келаткан болсо, ошо улуу от жактырып жиберчү экен. Отун топтотуп турушчу экен дайыма. Ошо күзөт кылып аткан жерде. Бул жекеле Оргочор эмес, Мораке Ак суу тарапта, Ак суунун башында, Түргөн тарапта. Кызыл Кыян жанында Чаар жондун башы деген жер бар дейт. Ошо Чаар жондун башына дагы отун топтоп, ошондой мындай белги беришчү экен да, жоо келатса. Булар көбүнчө Кытайлардан кооптонушкан да. Кытайлар, анда орустар почти келелек мезгил. Бөрү ата, анан дагы башка ошол кыргыздын немелери 1725-27 жылкы Галдан Серенин катуу чыгыш жакка казак кыргыздарга кылган чоң казатында баягы казак кайың саап кыргыз кысарга качкан мезгилинде баягы өзүнүн үй бүлөсүн жоготуп казак калмактардын артынан келип кызмат кылып 1740 жылдан кийин Галдан Серен уже чыгыштан келаткан аламатты сезип туруп казак кыргыздын мыкты баатырларын колго алып эмете баштайт. Ошонун ичинен баягы тапталган баатырлардын ичинен Бөрү баатыр да туш келген да. Андан Галдан Серен өлгөндөн кийин 45-жылдан кийин, 1745-жылдан кийин саясий ишке катуу байланышып, жанакы Севан Доржу менен жакшы болуп туруп, Севан Доржуну 1949-жылы 27 000 кошугу менен жортулду баягы болтурбай койгонго шарт түзгөн да. Биринчиден, экинчиден Аксыга чакыртып, Турпанын жанына Аксыга чакыртып, эме Галдан Севан Доржуну өлтүрүп, ички Ак сарай көңтөрүшүн уюштурганга түздөн түз катышкан башка да кыргыз казак баатырлары менен кошо. Андан кийин анан тиги Лама Дорженин убагындан кийин баягы жанакындай өзүнүн ишенимдүү жана белекти тиякка коюп Кашкарга жортулду кыргыз жоокерлерин Бури деп эмеде Кашкарды алганга катышып, баягы аскерлерге баягы уже баягы Ойрат хандыгын алы кетип калганда, уже анан Лама Амырсананын убагында
кадимкидей өз алдынча тиги алардын бир четин бийлеп, көлдү кадимкидей бийлеп, бияка белекти коюп ошондой болгон да. Ошо сыяктуу Бөрү Батыр сыяктуу ошондой көп башка уруулардан дагы, казактардан да көп жигиттер болгон. Андан анан кеткенден 48-жылдан анан өзүнүн баягы ошол жакта туткунда жүргөн, кызмат кылып жүргөн эмелерин баарын эшитип алып туруп, ага чейин уже белек биякта бий болуп калат. Анан болжол менен 1758-60-65 жылдарга чейин көчүрүп алып келген. Мына бул тарыхый негизде бул туурараак деп эсептеймин. Сиз туура айттыңыз. Туура. Biraz aldığa çıkıp ettik meyli. Siz айтсаңыз, biz azır Börü Batır demeyle, Köken Batır dep turalım. Antkeni Börü dep, keyin kalmakların atını koyulganda hem Börü dep çıkmadı. Murçusu Köken Batır deyle gelet baysaňar. Köken. Şu Köken Batır dep turalı elge düşünüktü olsun. Emin siz айтсаңыз, mına gölge geldik dep aytıp kaldık. Bul kişi kıskaça Jamangul menен kanday baylanışı bolup, kandayça beleke çıkıp kaldı? Jamangul ökö ушундай санжаража айтылчу. Bir toydobу, аштабы ökö göröşe ketip dос болгон дейт. Göröşe ketip dос болуп, анан ошо жерден тойдо ашта отургандар экөөнө тең ошо батасын берип аксакалдар достоштурган дейт. Ошондон экөө акыреттик дос болуп калат да. Жаны аяшпас акыреттик дос болуп калат. Бирок жана биз жогоруда айтпадыкпы? Өзүнүн туугандарын тиги жана күзөт башчысынын кеңеси менен тиги жөтөгүзгө алып келгенден кийин Кой Сарыга кайра ошо биринчи аялы Бейшекен экен, Бөрү атанын. Бейшекенин төркүлөткөнү мына биздин айылда Өмүр Алабушка деген санжарачы киши эле ошо киши ушундай айтуучу. Анжиянга барат экен. Анда кыргыздар ошо көлгө келген кыргыздар көп жылдар сооданы Анжиян менен жүргүзүп турган дейт. Мал айдаганда башка жака айдабай ушу Анжиянга айдап барып, анан керектүү нерселерин ошол жактан атка, төөгө жүктөнүп келишчү экен. Анан кайра барып ошол жактан анан эме деген сөз бар, ошо белекти ошол жерден анан ким Жамангул өлгөндө күбө болот экен, өлүп. Анан Жамангул өлөрүндө аялы Дейилда энеге керезин айткан экен. Аман болсо Бөрү досум бир кайрылып келер, кайрылып келсе ушу керезимди унутпай айт деген экен. Ошо керези боюнча ошо курсагында бала калган экен, ким өлөрүндө. Бала эркек болсо ушу досума калтырган белегим болсун, атын белек кой. Кыз төрөсөң өзүң билип кой байбиче деген экен. Мына ошол бул белек Бөрү Батырга бир керез калтырылган, керез баласы болгон да Бөрү Батырдын да айтканда. Бөрү Батыр белекти Жамангул досунун керезин аткарып, өз баласынан артык көрбөсө кем көргөн эмес да. Бул кийинки тарыхый окуяларда бул даана көрүнүп турат да. Мен мындай түшүнүп калдым. Жамангулдун өлгөнүн бул билген эмес. Туурабы? Бул киши билген эмес. Билген эмес. Ошондой мен түшүнүп калдым да. Жамангулдун өлгөнүн бул билген эмес. Бул жанагы колго түшүп орду жаткандан кийин келгенде Жамангулдун өлгөнүн билип атабы? Жана Бөрүнүн аталып калышына да токтолуп кетсеңизчи бу жерден. Бирок ошол моментте айтсак, Бөрү жанагы туугандарын Анжиянга кеткенден туугандарын чаап кетет. Калмактар. Калмактар тиги эмеден келип эле, текестен келип эле болгон чаап талкалап кетишчү экен. Эми анда карышкырдыкындай заман болгондо. Анан Бөрү ата ошол жерден эмне кылат? Кайсалап калат. Кайсалап калат дагы туугандарын издеп таппайт. Тияка чаптырат, жигиттерин бияка чаптырат. Эч ким жок. Анан бир токойдун арасынан ошол эле Кой Сарыда түтүн булап атканын байкашат. Анан жигиттери жетип барса, ошол жерде бир ай күнүнө жетип калган келин бар экен. Ошо келинди анан Бөрүгө алып келишет. Кимсиң деп сураса, ошо Бөрү атанын эле жана Оол Жуманын тукумунун эле бир келин экен. Инилерин эле. Куттук Союттун иниси Оол Жуманын эле келиндер экен. Келин экен. Анан Бөрү эме ошол жерде көпкө турбай дегенде баягы киши жаңгыз ошо өзүнүн атын минип алып эле жигиттерин калтырып, жаңгыз анан эмени көздөй, кулжаны көздөй жөнөйт. Кулжаны көздөй. Анда
bu калмактын эмеси хандары көбү. Хандын ошо контажынын ставкасы эмеде болгон дейт көбүнчө Кулжада. Анан Жөнөйт дагы Ийленин боюнда. Анан ошо жака Жөнөйт дагы анан Токойдо бир түн ичинде уктап калган жеринен анан калмактар колго түшүрүп алышат бул кишини. Кармап анан сразу эле ак күчүкүнүсүнө карабай орго салган экен. Көрсө ошондо бир хан өлүп, анын аялы хан болуп калган хандык экен. Эми аялы зайсан болуп калып атпайбы ордуна. Анан ошентип 2 жыл 3 жылдай Бөрүбатыр ордо жатып калат. Ордо жатып калат да анан отурат. Көкөн Баатыр. Анда бөрү аттак 25-27 чоң казаттан кийинки окуя да. Эми ал Севан-Араптандын мезгили болуш керек. Эми Севан-Араптан абдан күчтүү хан болгон да. Мына кыргыз казакты жана ырар көлөпкө тиги чейин сүргөн ошо Севан-Араптан болгон. 1688-жылдары. 90 Ошо 90-жылдардын аралыгы да. Анан 700ге чейин болду. Ооба, 700ге чейинки окуя. Анан ошол жерден анан баягы ордо жатып калат. Эмне кылат? Айласы жок. Анан бир убакта эле бир күндөрдүн бир күнүндө баягы Аялхандын желдеттери ары бери чуркап тынчы кетип калат да. Көрсө ошо ордо жатып тыңшап укса, Аялхандын көп жылкысын, бир 1000дей жылкысын да бир калмактар келип жылкысын чаап кеткен экен да. Анан баягы желдеттердин бири баягы орго жакын келгенде анан баягы кыйкырып чакырат Бөрүбатыр. Чакырып, "Эй, баланча, жигит, сен ханыңа айтып баргын. Силер тынчыңарды кетирбей эле койгула. Мен эгерде ханыңар ордон чыгарса, мен ошо жылкыңарды кайра кайтарып берем" дейт экен. Анан жигит ошол жерден анан баягы бөрүнүн сөзүн маани берет экен дагы, анан Аялханга барып баягы сөздү жеткирет экен. Жеткиргенен Аялхан, "Ай, мейли, чыгарса чыгаргылачы. Балким ошо буруттун колунан бирдеме келер. Ал кебетесинде жөн бурут көрүнбөс эле" деген экен. Эми кыргызды кыргыз дечи эмес экен калмак. Бурут деп атачу экен дайыма. Ошол жерден анан баягы бурутту чыгарат экен, жуунтуп, кийинтип, тез арада даярдап, анан ат берет экен, артына аңдооч коет экен, дагы эле ишенбей. Бул качып кетеби деп. Аңдооч коюп анан 3-4 жигитти алып эле анан колуна баягы эле эме союлдарды алган экен да Бөрүбатыр. Бөрүбатыр баягы куралы жокто союл менен эле жиреп талкалап чыкчу дейт. Анан союлду алып эле баягы жөнөшүп, баягы көп жылкынын изи калат да. Баягы изди кууп жүрүп отурса, бир туюк коктуга баягы жылкыны жайып коюшуп, баягы уурулар, жылкы тийгендер. Анан бир жылкынын семизин союп, баягы булоолонтуп отурушкан экен дейт. Анан ошондо анан ак күчүксүнө карабай эле Бөрүбатыр баягы жигиттерди биринен сала бирин жыга чаап отурушуп эле өлтүргөнүн өлтүрүп, колу бутун байлаганын колу бутун байлап, анан баягы хандын, Аялхандын жылкысын анан толугу менен кайтарып берген экен. Ошондойн анан баягы Аялхандын ишенимине кирип, ордон куткарылып, анан баягы Аялханга алгачкы ирет отун ташыгыч болуп калат экен. Отунчу болуп. Анан отунчу болуп жүрөт экен, баягы ишин дагы так аткарат экен баягы киши. Бир жумалык ушу аксакалдар ушундай айтчу, бир жумалык отунду бир күндө эле көтөрүп келип койчу экен. Ал киши бир күндө көтөрүп коюп баягы жата берчү экен. Анан ошентип жүргөн кезинде анан ушундан анан кызык окуялар башталат да Бөр атанын өмүр жолунда, калмак арасында. Анан баягы Аялхандын эмесинде, жеринде калмактардын бир чаган деген той өтчү экен. Баягы биздин Норуз майрамы сыяктуу мисалы. Анан эми ал эмне той экенин мен толук түшүнө албаймын, но чаган деп айтышчу да аксакалдар. Ошо калмактардын чаганы баягы Аялхандыкында өтө турган болуп, анан Аялхан анан баягы олимпиададагыдай анан даярдык көрүп,
Көп байгелер коюлчу экен да. Байгени эле эмес, намызды алып калууда биринчи орунда турганда. Анан ошентип анан баягылар Аламан байгеге өзгөчө 1000 жылкы, 2000 жылкыга чейин койчу экен Аламан байгеге. Күлүккө. Анан күлүк издетип анан баягы желдеттерине буйрук берет экен аял хан. Буйрук бергенде баягы ат багарлардын башчысы баштап барат экен, баягы желдеттерди. Анан баягы бурутту кошо алып алышат экен, отунчу бурутту. Көкөн Баатыр. Көкөн Баатыр, анда Көкөн Баатыр. Мен Көкөн Баатыр деп эле айта турайын анда. Анан Көкөн Баатыр анан баягы желдеттер менен барып көп жерди айланып издешет. Баягы аял хандын деле жеринин аймагы бир топ чоң экен. Анан эч жерден бир көзгө толоорлук жылкы табышпайт. Анан күлүк таппайт. Ошентип анан чарчап чаалыгышат. Анан баягы бир суу, ушу иле суусу болсо керек балким. Ошо бир чоң суунун жээгинде анан баягы эс алышып, аттарын баягы чалдырып отуруп калышат. Анан бир убакта баягы желдеттердин башчысы караса эле баягы бурут, бурут деп деле айта берели. Бурут баягы суунун жээгине барып, баягы колун жууп, бетин чайынып аткан дейт. Бир убакта караса эле баягы агып келаткан жылкынын тезегин кармап эле ошону ушалап отуруп калат экен, күңгүрөнүп, бирдеке сүйлөнүп. Отуруп калганын байкай коюп, анан тиги желдеттердин башчысы жандагыга айтат экен: "Эй, тиги бурутту барып билип келчи. Бул жөн бурут эмес, бунун билгени бар бурут. Сурап келчи, бул эмне жинди болгон бурут же болбосо бул. Тиги жылкынын тезегин бок эмне ушалап отурат?" деген экен. Анан баягы желдет жетип барып анан сурайт экен: "Ой, бурутум, бул эмне, сен жинди болгонсуңбу? Эмне тиги бокту ушалап отурасың жылкынын кыгын?" дейт экен. Десе, анан ошол жерден айтат экен Бөрү Баатыр: "Ой, мен муну жөнү ушалап отурган жерим жок. Бу тулпар болуп сен бактысыз, малай жүрүп Баатырдан мен бактысыз экенмин деп отурамын. Бул жөн тезек эмес, бул жөн жылкынын тезеги эмес, бул накта тулпардын тезеги экен. Накта тулпардын тезеги сууда эзилбейт" дейт экен. Сууда эзилбейт деген экен. Анан ал сөздү уккан баягы желдеттин башчысы эмне айласы куруп турганда, ханга эмне деп жооп, бир күлүк таап барыш керек эле да ханга. Жоопсуз барса, балким башында алып салабы хан, ким билсин. Анан ошол жерден эле анан баягыларга жан кирип эле анан эмне кылабыз? Ошону кайдан табабыз дейт экен. Дегенде эле айтат экен Бөрү: "Эми тезек жаңы эле тезек экен, ушу сууну башын өрдөп жүрүп отурсак, бир жерден балким кезигербиз, жолугарбыз" дейт экен. Анан ошентип анан Бөрүнүн баягы Көкөн Баатырдын айтуусу боюнча анан сууну өрдөп жүрүп отурушат экен. Жүрүп отурушуп, бир далай көтөрүлүп тоонун арасына баргандан кийин анан бир тоонун бийик тоонун арасынан анан бир булаган түтүндү алыстан байкашат экен. Баягы түтүндү пааналап барса, бир жаман кара алачык тигилип турган экен. Баягы кара алачыктын жанында бир калмактын ушундай айтышчу Санжар айткандар. Кара катын чыкты дейт, кара катын. Калмактын. Жанында 4-5 баласы дейт. Кичээрээк. Анан барып учурашып, анан сурашып, ошол жерден анан бир аз алачыкка кайдан кирсин алар? Жаман алачыкка, калмактын. Сурашып отурушса, баягы саятчы калмак экен дейт. Баягы аңчылык кылып, эптеп жан сактап жүргөн киши экен да. Анан мындай баамдап тегеректи караса, ошо окчунараак жерде бир жүдөгөн кырчаңгы бир көк ат аркандалып турган экен. Анан Бөрү Баатыр ошону карап эле, ошону мындай көз салып калды дейт. Көз салып карап отурса, анан желдеттердин башчысы күлүп айткан экен: "Эй, бурутум, сенин жанагы тулпарың ушулбу?" деп каткырып күлүптүр. Шылдыңдапчы. Анан ошол жерден Бөрү айтыптыр: "Тагыл ушу" дептир. Тагыл ушул экен дептир. Ушул тулпар дептир. Тулпар десе таптакыр ишенбептир тиги калмактар.
Ушу кантип тулпар болсун? Мунун кебетеси кантет? Бир жүдөгөн бир эптеген ат экен. Сен бизди шылдың этип турасыңбы деген экен. Жок дептир. Эгерде ушул атты менин колума тийгизсеңер, мен муну тулпар кылып чыгарып берем дептир. Ханга кабарыңарды айта берсеңер болот дептир. Анан ошол жерден баягы сөзү ишенимде айтылгандан баягы ишенишип, мурун деле бөрүнүн колунан иш келип, ошо көп ишти өтөөсүнө чыгып калгандыктан баягы калмактар ишенген да. Ишенип анан ошол жерден анан баягы аял тиги жылкыны берген жок дейт. Чырылдап ыйлады дейт. Чагаан ошо күздө өт чуга. Баягы жайдын башталышында ат колго тийгенден кийин анан bir жайлоону сурап, ошол жерге баягы көк аттын жанына дагы ошондой дагы 5 көк атты, ошол түстөгү көк атты сураган экен бөрү. Ушуну кошуп бериңиз ханым. Анан мен бул атты табына келтирем чагаанга чейин деп. Анан кыскасы ошол аттын жайлоого баргандан кийин бир ай өтпөй бир атын соёт экен. Бир атын сойгондон кийин баягы бир жилигин караган дейт. Жилигин караганда баягы жилик четип эле агара баштаган дейт. Ошондо бөрү табына келе баштаган деп айткан экен. Тулпар табына келе баштады, күлүк табына келе баштады деп анан экинчисинде бир ай өткөрүп сойгондо жарым-жартылай агарып калган экен. Үчүнчүсүн 3 айга чукулдап калганда үчүнчүсүн сойгондо анан баягы сөөк толук агарып, мына эми тулпар толук табына келди деп анан жанына алып алган жигити бар да. Ошол жигитти анан канга чаптырып, анан сүйүнчү айттырган экен. Тулпар даяр болду, мына чагаанга чапканга күлүк даяр деп. Анан ошентип анан чагаан өтүп калат экен. Чагаанда анан күлүк баягы Аламан байга башталып, Аламан байгеде баягы көк чолок деп айтчу экен, атты. Көк чолокту бөрү башка балага чаптырбай, бул сырын билбейт. Мен өзүм чабам деп өзү чапкан экен. Ошондо хан бер жактагы калмактар таң калган экен. Бу сен кебетең ушу кантип көтөрөт деп. Эми ага силер кападар болбогула дептир. Анын үстүнө ал көк чолокко дагы 2 уржунга кум толтуруп артына баягы жүктөп алган экен. Ошентип анан ошондой абалдан баягы Аламанга кирип, баягы алгачкысында баягы дүрүбү менен карап турат дейт баягы аял хан. Аламан башталганда только суранган ушул экен бөрүнөн. Ханым колуңан келсе той өзүбүздө өтүп атат, колуңан келсе алыска айдат деп. Анан бир топ алыска салдырган экен. Биринчи жолкусунда баягы көк чолок эң эле артта калып калыптыр да. Эң эле артта калып, бир күнчөлүк артта калды дейт. Баягы көк чолок. Баягы карап турган хан жинденгенге чейин барыптыр. Бу бурутту бу аман келсе көзүн тазалайм дегенге чейин жетиптир да, ачуусу келип. Бул эмне кылганы? Бизди шерменде кылганы бу деп. Жок, бара-бара баягы кызып, көк чолок баягы жүктөгөн баягы эметип басып алган баягы куржундагы кумду тешип жиберет экен. Баягы Көкөн баатыр. Анан баягы кум азайган сайын баягы кызуулап чаап отуруп, күлүк баягы арымын арттырып отуруп, анан ортого кошулуп, ортодон анан алдыга чыккан экен. Анан башка аттардан ошо көп алдыга келген экен. Ошондо калмактар баягы Көкөндүн айтуусу боюнча 2 тосмо жасаткан экен. Баягы чекке келгенде. 2 мамы орнотуп, биринчисинде аркан тарттырып, экинчисине дагы бир аркан тарттырган экен. Ошондо бир арканды үзүп барып, экинчисинен барып анан токтогон дейт. Баягы тулпар. Болбосо ал дагы күнчөлүк жерге кетип калмак экен да, баягы. Мына ошентип анан баягы күлүк таптап эметкенден бөрүнүн баягы эле аял хандыгында эмес, Контажыга чейин кабар жетип, муну чоң саяпкер экендиги билинген да. Анан ошондо Контажылар ичи күйүп калды. Контажынын күлүк алыш керек эле да. Байгени. Анан аял хандын күлүк алып койгондон кийин анан баягы кычырашып, баягы кимдин Контажын желдеттери бөрүнүн көзүн тазалашка аракет кылган экен даже. Ушуга чейин барган экен.
Анан Контажы баягы ошол жерден кийин анан баягы кимди чыкыртат экен. Жок, чыкыртпайт, ошо бойдон калат. Анан кийинки чагаан, кийинки жылы баягы Контажынын жеринде өтө турган болуп калат экен. Андан күлүгү ким чыкканын ким билсин? Балбан күрөш болот экен. Чоң балбан күрөш. Балбан күрөшкө да 9 мал сайган экен калмактар. Анан балбан күрөштө Контажынын чоң балбаны бар экен, баягы дүңкүйгөн көк букадай болгон зор балбан экен. Ошону эки жигит жетелеп чыкты дейт, эки жагынан. Жарчысы баягы сайрап баягы балбанды мактап атат дейт. Ой, бул балбанга чыккан киши ер. Бул балбанды жыкканы да өлөт, жыгылганы да өлөт деп ушинтип сүйлөп атты дейт. Анан ошол учурда баягы Көкөн баатыр анан Аялхандан суранган экен. Ханым, ушуга мен чыгайын деген экен. Уруксат бериңиз деген экен. Уруксат бериңиз дегенде Аялхан айткан экен: "Ой, бөрүм, тигини кара, сени кара. Бул сени өлтүрүп койбойбу? Жаныңды баксаңчы. Буга чыкканды эмне кыласың?" деген сөздү айткан экен. Ошондо кайрадан кайталап: "Жок, ханым, уруксат бериңиз. Мен чыгайын ушул балбанга. Бу түбөлүк кул болуп жүргөнчө бир пастык күрөштө тең болуп чыкканым, өлсөм дагы ушу балбан менен тең болуп чыкканым артык" деген экен. Анан ошол сөздөн кийин анан уруксат бериптир. Уруксат бергенден кийин баягы экөө чыкты дейт. Баягы ким бөрү чыкканда эле кол алыштырат экен да. Кол алыштырганда эле бөрүнүн колунун кароосу абдан күчтүү экен. Баягы балбанды кол алганда эле колу тиер менен баягы эмени колун катуу кысып таштаган экен. Ушунчалык катуу кысканда баягы бармактарынын учтары канталап кеткен экен. Колу баягы оң кол менен кол алышкандан кийин баягы камтууга келбей, баягы бөрүнүн уже күчүнө там берип, баягы балбан кайсалаңдап калган экен бир паска. Мына ошонусунан пайдаланып, баягы ичинен күрөшпөй коеюн деп баягы корко түшөт экен. Күрөшпөсөм тиги ханы жон койбосуна эме өзү коркуп, анан кыскасы баягы экөө күрөшө баштайт экен. Күрөшө баштаганда баягы бөрүнү ушу аксакалдар ушундай айтчу эле, баягы колу менен бирде бир жагына серпип турду дейт ыргыт. Ошондо бөрү бирде бир жагына, бирде оңго, бирде солго буту менен түшүп турду дейт. Ошол бир ыгы келе түшкөндө анан баягы балбанды, дөйдөй балбанды бутанан кармап көтөрүп туруп жерге уруп, анан үстүнөн аттап кетет. Бөрү баатырдын орекинде ойроттордун майрамына катышкан, майрамы алардын цагаан деген баягы күзгө түшүм майрамы деген сыяктуу болгондо күзүндө өткөрүлгөн. Баягы мал тоодон түшүп, эгиндерди бышып антип жыйнап алгандан кийин. Баягы Бөрү баатырдын Себен Раптанын убагында болушу мүмкүн эмес да. Себеби ал убакта ал бөрү жаңы төрөлгөн, жаш болгон. Бөрү деген 1527 жылкы чоң казаттан кийин катышып, анан 1740 жылдан кийин баягы Кытайлар чыгыштан каптап келатканда Галдан Серен бүт казак кыргыздын баатырларын немелерин өзүнө тарта баштаганда ошол мезгилде да цагаанга катышкан. Ага чейин башка уруттун элдерин катыштырган деле эмес. Себеби ал убакта уже великий улуу державалык эме болгондо, чоң дымак болгон. А вот 40 жылдан кийин катыштырып ошол мезгилде цагаан майрамына катышып калганы ыктымал да. Анан кийин жанакы өзлөрүнүн ойроттордун тарыхында деле бар, башка тарыхында бар. Баягы эме деп атпайбы, жанакы аял Зайсан деген. Ал жанакы Ламбайыр жөнүндө бардык тарыхтарда бар. Ламбайыр ошол катышып, эме Ламбайыр менен жакын болот, тамыр болуп. Анан кийин жанакы Көкөн баатыр бар. Көкөн баатыр. Анан ошо Себен Доржуну Ламбайырды деген атасы агасы өлгөндөн кийин, Галдан Серен өлгөндөн кийин
такталашып эмете баштагандан кийин башка бир туугандарын койгонго аракет кылган. Анан Себендер жана Аксыга. Лама доржуну коет да. Жок, Аксыга аны сүргүнгө айдап ийет. Анан ошол анан Аксыда тиякта туруп, Ламбайыр жардам берип, анан баягы 1749-жылы баягы Себендоржуну өлтүрүп, көңтөрүш, ички сарай көңтөрүшүнө катышканга ошол Ламбайыр чоң жардам бергенде, бул жерде Ламбайыр менен башка кыргыздын баатырлары чыккан. Ошонун ичинде Көкөн баатыр, Бөрү баатыр ата ошо чоң рол ойногон. Түзөнүшкө катышкан дегенсиз? Себеби 40-жылдайын ошолокто Бердике баатыр жана Итим баатыр ошолордун баары чыгышканда, бүт уруулардын мыктылары. Себеби калмактардын ойроткандыгын алыстырай баштаган. Эми ошондо жанакы кыргыздын көп баатырларын, казактардын да баатырларын жанакындай Кытай менен согуштур үчүн өзүнө тартышып, кээ бирлерине аскер беришип, Бөрү баатырды жанакындай Кашкарды алганга катыштырып эметкен. Ошол убакта кыргыздан көп баатырлар чыккан, жанакы Бердике баатыр, Жарбаң баатыр, жагы бир топтор чыккан да. Бөрү баатыр деп биз башына айтып койдук, бул туура эмес. Көкөн баатыр деп туралычы. Эми келели эми. Эми карасаңыз, бул жерде менин билишимче тиги Контажы муну абдан эме кылып орго салат го. Себеби эмнеде ушул? Балбанын жыккандан кийин булар эки жаат боло түшөт да. Баягы Контажы тарап, анан берки Көкөн баатыр тарап бир болуп, бир топ Көкөн баатырды Урсоккуга алганга чейин барышат да. Анан ошол жердеги жарды жалчылар, малчылар, баягы Аялхан тараптагылар баягы жардашып, баягы тирешип калганда Контажы баягы арачалап баягыларды. Ар нерсенин өз мезгили бар деп, баягы желдеттерин ажыратып кеткен экен. Тыйып коебуз. Тыйып коет. Контажы өзү тыйып коет экен дагы, көп өтпөй эле эртесиби 1-2 күн өтпөй баягы чабарман жиберген экен кимге? Желдетин чаптырган экен Аялханга. Тезинен бурутуңду мага жибер. Эгер бурутту жибербесең, малыңды талап, элиңди чаап алам деп коркуткан экен. Анан ошондон Аялхан эмне кылат? Айласы жок, анан бурутту жиберет экен. Бурут эмне кылат? Корксо да коёлот, коркпосо да коёлот деген баягы Көкөн Контажынын баягы эмесин, өргөөсүн көздөй жөнөп калат экен. Анан өргөөсүнө жакындап калганда баягы эми бир чети мындай ойлогондо тигинин баатырлыгын, балбандыгын уже тааныды да. Теги Контажы. Дагы эле сынап атат да. Бу дагы эмне колунан келет деп акыр аягына чейин сынаган көрүнөт. Анан баягы киши жегич дөбөттөр болчу экен. Баягы калмактын хандарынын. Контажынын ошо эки Маңгыт, Даңгыт деген эки дөбөтү бар экен. Ошону агыткан экен. Ошондон анан биринчиси баягы алдыга чуркап келип баягы Бөрүгө секиргенде, Көкөнгө. Баягы Көкөнгө секиргенде Көкөн баягы боор талаштыра тепкен дейт баягы. Баягы жата калып, бурула калып тепкенде баягы ит 1 метрче барып ошо жерге түшүп өлгөн экен. Баягы секирип келаткан ит. Анан экинчиси жерге отура калып бир саам. Анан кайра баягы Көкөндү көздөй, баягы бурутту көздөй чуркаган экен. Чуркаганда баягы ал иттер түз эле баягы секирче экен да, секирип баягы эмени, кишини болсун, эмнени болсун баягы ал кокодон алганга аракет кылган иттер экен. Алар карышкырды алган иттер да чоң. Анан Көкөн баягы секирип келаткан итти тамактап алып, тамактан кармап анан жерге жыгып өлтүрүп, жаагын баягы айырып таштап анан хандын баягы өргөөсүнө кирип барган экен. Көргөөсүнө баягы чөгөлөп, эми ханга булар калмактар баягы Чыңгызхандын осуяты менен Чыңгызхандын эмесин кармаган эмелерде. Анан баягы чөгөлөп, ханым чакыртып келдим дептир Көкөн. Дегенде ошол жерден ким айткан экен? Контажы. Ой, бул сен адам эмейле карышкыр бөрү турбайсыңбы деп ийген экен. Карышкыр бөрү турбайсыңбы адам эмейле деп таңданган экен Контажы. Кантип ушу экитти өлтүрүүйдү деп таңданган да. Анын киши жегичтер экен да ал. Мурда эч кимге моюн бербеген. Анан ошол жерден анан
турганда баягы хан кылычын сууруп башын чаба турган болот экен. Баягы кимди демитип. Эмне болсо да ичи күйүп калды да. Өзү жакшы көргөн, калмак дегенин итти жакшы көргөн эмелер экен. Анан баягы жакшы көргөн экитин өлтүрүп атса, кайдагы бир бурут. Анан бага ачуусу бетин чыгарып чыгып, анан кылычын шилтей турган болгондо анан көкөн чөгөлөп отурган бурут айтат экен. Ханым, эмне күнөөм үчүн өлгөнүмдү билип өлсөм, эки дүйнөдө арманда болбос элем деген экен. Армандуу болбос элем дептир. Дегенде анан ошондо тиги сөз алып айткан экен ким? Контажы. Ой, анткор бурут. Эмне күнөөң үчүн өлөрүңдү билбей турасыңбы? Биринчи балбанымды жыгарын жыктың. Анын үстүнөн аттап кеткениң үчүн да сени өлтүрбөйүмбү? Балбанымды шылдың кылып үстүнөн аттап кеткениң үчүн деген экен. Ошондо бая чөгөлөп отурган бурут айтат экен: ханым, мен бурутмун. Мен калмак эмесмин, мен бурутмун. Буруттарда мындай салт: жыгылганын үстүнөн жыккан аттап кетпесе эсеп болбойт дейт экен. Эсеп болбойт. Мен өзүмдүн элимдин салтын жасадым дейт экен. Анан экинчи сөзүн айтат экен тиги ошондон кийин Контажы. Ай, аныңго болуптур. Сени адам деп өргөмө чакыртсам, жакшы көргөн экитимдин бирин эле эмес, экөөнү бирдей өлтүрүп үстүмө кирип келген үчүн да сенин башыңды алып таштабаймбы деген экен. Ошондо ханым дептир: сиз үчүн иттериңиз дейт, мен дейт, итиңиздин күчтүүсү күчү жогун өлтүрүп койду, андан сиздин эмнеңиз кетти деген экен, тайманбай. Ошондо анан тиги кимге атаң көр болбостур деп анан кылычын кайра кынына салып, ош жерден анан кимдерди тиги желдеттерине буйрук берген экен Контажы. Мен чыныгы баатыр таптым, мал мууздатып ийгиле деген экен. Бул калмакта да ушундай салт бар экен. Мал мууздатып ийгиле деп анан ош жерден анан бөрүнү баа жактырып, сөзгө алып, анан сыйлап, чапан жаап, анан ат мингизип узаткан экен. Ошентип анан ошо Контажы менен анан жакшы мамиледе болуп, анан бара-бара анан тиги бөрү анан Жунгариянын баягы жогорку эшелонунда, жогорку бийлигинде чоң кызматтарда болууга жетишкен да. Мына айтсак, ордо башы болгон деген сөз бар Санжырада. Аскер башы болуп, дагы бир ушу бөрү менен өчөшкөн дагы бир Зайсандын аскери менен ушу салгылашып согушкан деп да айтылат да Санжырада. Ошону бир эмеге тактикага салып, бир кичене коктуга аскеринин бир бөлүгүн камап коюп, анан качмыш болуп, анан жеңген дейт. Артынан баягы буктурма кылып. Бөрү баатыр ошо согуш тактикасындагы жакшы өздөштүрө билген киши экен да, мындайча айтканда. Ошондон Контажынын сөзүнөн улам анан калмак кыргыздын арасында баягы көкөн аты өчүп, бурут аты өчүп, анан бөрү аталып кеткен да.